Арыбаңыздар Ош Берем телеканалының эфиринде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы аны менен мен Наяз Ташматов тааныштырам. Дегенде бүгүнкү күнгө алынган кабарлар менен сиздерди кыскача тааныштырып өтөлүм. Бишкек Ош унаа жолунда жол кырсыгы катталып 3 адам каза тапты. Тайырбек Сарпашевке карата башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бала бакчадагы кыргыз тилчилердин маянасы азайышы мүмкүн. Ошто 5 буттуу музу отулду. Бишкек Ош унаа жолунун Сузак районундагы тилкесинде жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 3 адам күйүп кеткен. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, май ташуучу Фредлайнер үлгүсүндөгү унаа башкаруусун жоготуп, карама-каршы багытта келе жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны басып калган. Кырсык болгон жерден өрт чыгып, анын кесепетинен Honda Fit үлгүсүндөгү унаадан 3 адам өрттөнүп каза болгон. Каза болгондор бир үй бүлөнүн мүчөлөрү экендиги аныкталды. Ал эми Фредлайнер үлгүсүндөгү унаанын айдоочулары денесинен жараат алып, ооруканага кайрылышкан. Аталган жол кырсыгы боюнча чогулган материалдар Сузак райондук ички иштер башкармалыгында катталып, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Учурда бул факты боюнча алдын ала тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев Эркин Европа радиосу, Азаттык радиосу медиа корпорациясынын президенти Томас Кент жана Азаттык радиосунун директору Венера Жуматаеваны алардын өтүнүчү боюнча кабыл алды. Томас Кент Кыргызстан ар дайым региондогу башка өлкөлөрдөн демократияга умтулгандыгы жана сөз эркиндигин урматтагандыгы менен айырмаланаарын белгиледи. Биз аны көрүп турабыз жана ошондуктан кызматташууну улантууга кызыктарбыз. Эркин Европа радиосу, Азаттык радиосунун Кыргызстанда иштөөдө жакшы тажрыйбасы бар, деди ал. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан эли үчүн сөз эркиндиги жана адилеттик деген түшүнүктөр ар дайым өзгөчө мааниге ээ болуп келгенин, ал эми бүгүн адам укуктарын жана эркиндигин сыйлаган укуктук демократиялык мамлекетти куруу жолунда өлкө татаал этапты баштан кечирип жатканын белгиледи. Тилекке каршы өлкөдө кеңири орун алган пикирди билдирүү эркиндиги жалпыга маалымдоо каражаттарына өзгөчө жоопкерчилик тагаарын баары эле түшүнө беришпейт. Улам күч алып бараткан фейк технологиясы сөз эркиндигинин беделин түшүрүп, кадырын кетирип койбошу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары чынчыл жана калыс иштеши керек деп белгиледи президент. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасынын Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаган үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Эркин Европа Азаттык радиосу 26 тилде дүйнөнүн 23 мамлекетинде эфирге чыгат. Азаттык күн алгысынын кыргызча берүүлөрдүн оого чыга баштаганына 64 жыл болду. Алмазбек Атамбаев бүгүн Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешевди жана өлкөнүн мусулмандар диний башкармалыгынын азирети муфтий Максат Ажы Токтомушевди кабыл алды. Жолугушууда дин чөйрөсүндөгү азыркы абал, анын өнүгүү тенденциялары жана бул багыттагы мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун мындан ары жогорулатуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Президент мамлекеттик органдар, диний уюмдар жана лидерлер мындан арыда өлкө элинин биримдигин чыңдоо үчүн биргелешип иштөөсүнүн маанисин баса белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстандагы диний кырдаалга байкоо жүргүзүүнүн жана биргелешкен алдын алуу чараларын көрүүнүн маанилүү экенине көңүл бурду. УКМК имаратынын алдындагы митингде милиция тарабынан кармалып, шаарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин баары бошотулду. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов билдирди. Митингчилерди жакын туугандары тосуп алганы тартылган видеолор интернетке жарыяланды. Арасында мурдагы депутат Садыр Жапаровдун баласы Ринат да бар. Ички иштер министрлиги шаардык милицияда кармалган 65 адамдын 3-өө буга чейин мөөнөтүн өтөп чыкканын, калганы 30 мартта бошотуларын маалымдаган. 25 мартта оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду колдоп, УКМК алдында өткөн наразылык акциямалына жалпы 105 адам кармалган болчу. Жапаровдун агасы, баласы баштаган 12 адам соттун чечими менен 2 айга абакка кесилген. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев баштаган бул кызматтын бир катар адамдарына кылмыш ишин козгоду. Тергөөдө анык болгондо 2013 жылы мамкаттоо кызматы туулгандыгы тууралуу көлүктөрдүн бланктарын сатып алуу боюнча тендер өткөрүп, ал кездеги биринчи вице-премьер-министр Сарпашев жеңилген компаниядан бланктарды сатып алууга уруксаат берген. Натыйжада тендерден утулган компаниядан 40 000 даана көлүктүн бланктары сатылып алынган. Жарандарды каттоо департаментине берилип, өлкө боюнча таратылган.
2015-жылы мамкаттоо кызматынын жумушчу тобу аталган 40 000 даана бланк жараксыз деп табылганын аныктаган. Жараксыз көбөлүк менен чек арадан өтүп жатканда көйгөйлөр чыкканы боюнча жарандардан 12 000 чукул арыз келип түшкөн. Бул факт боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козгоп, тергөө иштери УКМКга өткөрүлүп берилди. Бул боюнча Тайырбек Сарпашев комментарий берип, күнөөсү жок экендигин, тергөө менен кызматташууга даяр экендигин билдирди. Эске салсак, башкы прокуратура 10 февралда Бишкектеги Максим Бакиевдин 1 гектардан ашык жеринен сатылып кеткени боюнча кылмыш ишин козголгон. Мундан улам өкмөт башчы Сарпашевди өкмөт 13 февралда кызматынан убактылуу алган. Бала бакчадагы кыргыз тили мугалимдеринин айлык акысы кыскарышы мүмкүн. Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан мугалимдердин сабак өткөн саатына карап айлык маяна чегерүү жагы каралууда. Андыктан бала бакчада кыргыз тили сабагынын сааттары аз болгондуктан мугалимдердин айлык акысы кескин кыскарышы мүмкүн. Мындай системаны педагогдор эми гана угуп өздөрүнүн нааразы пикирлерин айтышууда. Теманы кесиптешим Марат Акимбек уулу улантат. Улуттук көйнөктөгүлөрчү Кыял Сатыбалдиева Ош шаарындагы Наристе балдар бакчасында кыргыз тили мугалими болуп иштеп келет. Айлык акысы 6 000 жетпеген сумманы түзөт. Эми мугалимге өткөн саатына гана айлык акы жазылса, 1000 сомго жетпеген маяны алышы күтүлүүдө. Саатыбыздын жүктөмү 1 айлык 20 саатты түзөт экен. Жумалык эмес, 1 айлык. Ошондо биз 1 айда 790 сом эмгек акысын алат экенбиз. Бул деген аябай түрдө кескин кыскарган. Эмне демекчимин? Мен ушул мектепке чейинки билим берүү уюмунун кыргыз тили мугалими катары, усулчусу катары мындай көрүнүштө кете турган болсо, биз бала бакчалардагы кыргыз тили мугалимдерин жоготуп алабыз. Эң жогорку эмгек акынын көрсөткүчү бул 2000 сомду гана түзөт экен. Педагогдор мурдагы айлык акыны кайтарууну сунуштап жатышат. Анткени айлык маяна кыскаргандан кийин мугалимдерде кескин азайып кетиши мүмкүн. Ушул Ош шаарындагы мектепке чейинки билим берүү уюмунун кыргыз тили мугалимдеринин атынан мен ошол мурунку эле өзүбүздүн ставкабыз ордунда калса жакшы болмок. Ошол ставкабыз деле ал деле көп суммадагы акча эмес. Ошо бир ставкабыз 5800-5900 сом акча. Стимул деген бизде жок. Буга чейин бала бакчадагы кыргыз тилчилер белгиленген штаттык негизде айлык акы алып жүрүшкөн. Министрликтин жөнөткөн катынын негизинде эми иштеген ишине карап айлык акы чегерилет. Мындай система мугалимдердин маянасынын кескин кыскарышына алып келет. 5 группа болсо 1 ставка болуп 20 саат эсептелген. 20 саатка ошо орточо эсеп менен биз 7,5 миң. 7.000-ден 7,5 миңге чейин акча начисление болгон. Андан азыркы орточо эсеп менен алып келгенибизде жана айтып атпаймынбы, жана 17 мүнөт, 20 мүнөт өтүлүш керек деп. Ошолорду кошуп келип, жанагы 45 мүнөткө бөлгөн убакта булардын сааты азаят. Азаят дагы булардын айлыгы жанакындай примерно бул жерде бир 3 миңдин тегерегинде болуп калат. Бул система менен кыргыз тилчи мугалимдердин көпчүлүгү жарым штаттык негизде иштеп калышат. Анда белгиленген сабактарын өтүп бүткөндөн кийин мугалим бошотулат. Педагогдор бош учурунда кошумча башка жумуштарын кылса болот. Бул сааттык өлчөмгө келди. 1 саат 93 сомдон төлөнөт. Эми бул жерде нааразычылык ушундай болушу мүмкүн. Бала бакчалардагы балдардын группаларынын санына жараша кээ бир мугалимдердин айлыгы азайды, кээ бириники көбөйдү, бир кылка эмес. Бирок бир нерсени белгилеп коюш керек. Ар ким окуткан сабагына жараша айлык алып атат. Мурдагыдай ставка болуп отурган жок. Сабагын окутат, андан кийин башка мектепте, башка жерде да сабак бериши мүмкүн. 8 саат кармап отурбайбыз. Ош шаарындагы 41 мамлекеттик балдар бакчасындагы кыргыз тилчилерге бул күтүүсүз жаңылык болду. Эми алардын көпчүлүгү башка жумуш караштырып жаткандарын айтышууда. Айрым серепчилер болсо, мындай система ишке киришип калса, бала бакчадагы окуу начарлап, кошумча акча чогултма иштер дагы көбөйүшү мүмкүн дешет. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Берим жаңылыктары. Ички иштер министрлигинин алдындагы генерал-майор Жапар Шабиров атындагы окуу борборунун Ош шаарындагы филиалы бүгүн биринчи бүтүрүүчүлөрүн чыгарды. Алар 3 ай аралыгында милициянын укук милдеттерин, коомдук коопсуздукту так аткаруу жана калк менен тыгыз байланышта иштөө жөнүндө билим алышты. Бүтүрүүчүлөр эми өлкөнүн түштүк аймагында ички иштер башкармалыгына кызматка киришет. Толугураак кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет.
Милициянын окуу борборун бүгүн 82 курсант бүтүрдү. Алар жыл башынан бери 3 айлык окуу курсунда билим алышты. Бүгүн милиция окуу жайын бүтүрдү деген атайын күбөлүктөр курсанттарга ИИМдин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун катышуусунда тапшырылды. Ал окууну бүткөндөргө ийгилик каалап, калкка жоопкерчиликтүү кызмат кылууга чакырды. Бул күбөлүккө эч нерсе салыштырса болбойт. Себеби алдыдагы жашоого кадам таштап атасыздар. Сиздер жакшы кесип тандап алдыңыздар. Мындайча айтканда, келечектеги багыттын документин алдыңыздар деп айтсак болот. Колуна күбөлүк алгандар эми түштүк аймактагы ички иштер органдарына кызматка киришет. Алар милицияда көп жыл иштеп, өз каалоосу менен өргүүгө чыгып кеткен жана башка жумушка которулуп кеткендердин ордунда кызмат кылышат. Маалыматка караганда, өткөн жылы Борбор калаадагы милиция академиясынын аты өзгөртүлүп, окуу борбору болуп түзүлгөн. Анын бөлүгү катары Ош шаарында филиал ачылган. Биринчи башталгыч окуу деп айтылат, окуу борбору. Бул жерде кыргыз милициясына кириш үчүн ушул биздин окуу борборду 3 айлык окуу борборду окуп бүтүп, анан жер-жерлерге барып кызмат өтүшөт. Азыркы бүтүшүп аткан кызматкерлер 82 окуучу бүттү, кызматкер, милиция кызматкери болуп чыкты. Окуу жайдын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири Эмилбек Матамов буга чейин юридикалык окуу жайын аяктаган. Милицияга ишке кирүү үчүн ал милдеттүү түрдөгү окууну бүтүп, эми патрулдук милиция кызматкери болом деп турган чагы. Мындан сырткары курсанттар кылмыш кодекстерин так билип, протокол толтурууну да үйрөнүштү. Форма кийгенди бул жакта 9 мм макар тапанчасын, ошо колдонушуну, кайсы учурда тыюу салынат, кимдерге тыюу салынат, кайсы учурда эскертүү сатылат, колдонулушу, пайдаланышы. Эл менен бул биринчиден сылык мамиледе болуш керек ар дайым. Ал боюнча да статьялар жана беренелер бар. Эмилбек сыяктуу окууну бүтүргөн курсанттар эми Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарындагы тартип коргоо кызматына барышат. Бүтүрүүчүлөр арасында мырзалар менен бирге аялдар да милициянын катарында бар. Окуу жайды бүтүп келгендер, жогорку, орто, атайын ото жайды бүтүп келгендер ушул жерге келип, окуусун улантып, буюрса биринчи күндөн баштап кызматка шайлануу алдында турабыз. Эми ушул алган билимибизди элге жеткирели деп аракет кылып жатабыз. Буга чейин мындай сабактарды өткөн эместик, административдик, уголовный кодекс деген сабактарды. Ошо статьялар жөнүндө түшүнүп, кичине билим алдык. Эми протоколдор түзгөн, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча, коомдук тартипти сактоо. ИИМдин маалыматы боюнча өлкөдө 9000ге жакын милиция кызматкери бар. Алардын 50% жаштары болсо, 30%ын аялдар түзүшөт. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Ал эми азыр болсо кезек дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарларда. Биринчи апрелден баштап республика боюнча 1994 жылкы үлгүдөгү паспорт түрү жараксыз болуп калат. Андыктан мында эски үлгүдөгү паспорты барлар тез арада жаңы паспортко алмаштыруусу кажет. Бул туурасында Ош шаардык паспорт жана виза бөлүмүнөн кабарлашат. Маалыматка ылайык 60 жаштан жогору жарандарга жаңыдан ID карт паспортун алуу акысыз жүргүзүлөт. Ал эми жалпы жарандык паспорт кадимки мамлекет койгон суммада берүү каралат. 60 жашка чейинки атуулдар үчүн эски паспорттун жаңы үлгүдөгүгө алмаштыруу өкмөт тарабынан койгон каражаттын негизинде ишке ашат. Буга чейин аталган үлгүдөгү паспорт түрүнүн убактысы узартылган. Эми эртеңден тарта такыр жараксыз болуп табылат. Бул көбүнчөсү кары адамдар болуп атат. Бирок антписи деле баары бир ошол паспорттарын алмаштырып кеткиле деп мен дагы чакырып айтып кетет элем. Бардык паспорттук бөлүмдөрдө паспорттун алып барышса, паспорттон бөлөк эч кандай документтерди талап кылынбайт. Андан тышкары сүрөттөр болсо ошол жаңы системанын программанын негизинде жарандардан документтердин арыздары кабыл алынып, анан паспорт алышат.
Ош облустук балдардын чыгармачылык борбору биз 21-кылымдын интеллектуал балдарыбыз деп аталган окуучулардын сынагын уюштурду. Окуучулар сынакка өздөрү ойлоп табып, колу менен жасаган ар түрдүү багыттагы технологиялык каражаттарды сунушташты. Жалпыстан мелдешке облус боюнча 65 окуучу катышса, алар жасаган жаңы 70 техникалар коюлду. Сынак 7 түрлүү багытта энергетика, астрономия, физика сыяктуу секторлордун негизинде жүргүзүлүп, окуучуларга дагы да жаңы методикалык окуулар өткөрүлдү. Өспүрүм жаштардын ой жүгүртүүсүн жаратып, аларды ар кандай изденүүгө алып келген мелдеш Ош технологиялык университетинин колдоосунда өткөрүлүп, жеңүүчүлөр республикалык деңгээлдеги сынакка катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Балдардын кызыгуусу ошол ректордун айткан сөзүнө караганда да, мына 4-жыл өтүп аткандыгына карата жасаган эмгектери бир топ жогорку деңгээлде жасалып келгендиги жөнүндө дагы маалымат берилди. Демек биз мындан окуучулардын ушул жаңы технологияларды ойлоп табуучулук жаратмандуулугу өркүндө өсүп жаткандыгын байкап жатабыз бүгүнкү күндө. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы борборду каймактагы Азия 2017 чемпионатында баш байгени жеңип алды. Бул тууралуу Кыргызстандын волейбол боюнча федерациясынан билдиришти. Маалым болгондой, Мальдив аралдарында аталган чемпионаттын финалдык туру болуп, анда Кыргызстан менен Түркмөнстандын командалары беттешти. Мелдештин жыйынтыгында 3-1 эсебинде кыргызстандык волейболчулар атаандаштарын жеңип алтын медаль тагынышты. Буга чейин 2015-жылы аталган командалар Азия чемпионатынын алкагында беттешип, анда Түркмөнстандын командасы жеңишке жеткен болчу. Кара Суу районунда 5 буттуу музоо туулду. Малдуктурлар буга чейин мындай көрүнүшкө туш болушпагандыктарын айтышат. Артыкчылыгы менен туулган музоого операция жасоо процессине биздин чыгармачылык топ да катышып келди. Теманы кабарчыбыз Арген Камалдинов улантат. Насирдин Бердибаевдин базардан сатып алган кунажыны малдын санын көбөйтүп музоо тууганына же кубанышын, же кайгырышын билбей турат. Анткени мындай уйдун баласын өмүрү көргөн эмес. Торпоктун жонунан 5-буту өсүп, музоонун башындай белгисиз дене мүчөсү менен туулган. Карап турдук, болбоду эле, тарта баштасак тебеле чыкпайт, 3-4 бала болуп чакырып келип. Тартсак болбой койду, жип менен тарттык. Малымдын небеси 4 фут бар, дагы 1 фут бар экен, ошо ашыкча эти бар экен. Музоонун 5-чи болуп өскөн буту 3 туяктуу, бирок шал сыяктуу кыймылдабайт. Торпоктун ордунан турушуна тоскоолдук кылгандыктан ээси мал докторуга кайрылган. Генетикалык жактан катачылык кетип, кошумча бир туяк жана ошондой эле белгисиз дене мүчөсү менен туулган музоого бүгүн 1 күн болуптур. Учурда ветеринарлар буга операция жасоо алдында турат. Өзгөчөлөнгөн музоо мал докторларды да таң калтырды. Ветеринар артыкчылыгы менен туулган малдарга көп жолу операция жасаган. Бирок буга чейин мындай торпок көрбөгөнүн айтат. Мал докторлардын киришүүсү менен ашыкча туягын алып салуу үчүн музоого наркоз берип, операцияга даярдашууда. Ветеринарияда белгисиз болгон кошумча дене мүчө менен байланыштырган кан тамырларды медициналык жип менен байлап, операция жарым сааттын тегерегинде жасалып бүттү. Бул музоону операция жасадык. Мындайча айтканда ички органдарына зыян келтирбедик. Ашча мүчөлөрүн алдык. Эми муну иммунитеттин көтөрө турган үкөлдөр менен берип, күндө келип кабар алып, музоонун ден соолугунан кабар алып турабыз. Ашыкча мүчөсү алынып салынган торпоктун жашап кетүү ыктымалы жогору дешет адистер. Кесилип алынган бут изилдөө үчүн лабораторияга жиберилди. Ветеринарлардын айтымында мындай генетикалык катачылыктар каны жакын малдарда туулат. Арген Камалдинов, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтому менен тааныша алдыңыздар. Ушул жана башка кабарларды сиздер Ош Пирим Чекит KG сайтынан кеңири окуп таанышсаңыздар болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар.